нечендерди суктандырып жаткан тил. Менин тилим кылымдарга чөкпөгөн, кырылса да, кыйраса да өчпөгөн, манасчысы, акыны да көбөйүп, улам жаңы, улам бийик көктөгөн. Менин тилим ай ааламда орду бар, кылым өтсө улам жаңы оргуп ал. Өсөт, өнөт, муундан муунга сакталат, келечеги кенен болуп баркталат. Менин тил баарынын башаты, тарыхы, тамыры, жана өзөгү. Тилсиз эл болбойт. Тил элди эл кылып турган башкы касиет. Баарыбыздарды 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнүн 31 жылдык майрамы менен чын дилден куттуктайбыз. Кыргыз СССРинин Жогорку Совет тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил деп жарыяланган. Мен сиздерге кыргыз эли колдонгон жазуулар жөнүндө айта кетсем, алар Орхон Энесе жазуулары, араб алфавити, латын алфавити, орус жазуусу. Биздин күндөргө жетип келген ташка чегери калтырылган Орхон Энесе эстеликтери кыргыз элинин 6-кылымдардан бери эле өзүнчө жазуусу бар экендигин далилдеп турат. Орхон Энесе жазуусу түрк тилинде сүйлөгөн элдердин жазма эстеликтери болуп саналат. Кыргызстанга ислам дини тарай баштаган 10-кылымдан тартып кыргыздар араб тамгасын колдонушкан. Араб тамгасын 1928 жылга чейин кыргыздар пайдаланып, андан кийин латын жазуусуна өтүшкөн. Араб жазуусунун төмөнкүдөй кемчиликтери бар эле. Араб алфавитинин курамында үндүү тамгалар, ичке үндүүлөр жетишсиз эле. Бир эле тамга сөз башында, сөз аягында, сөз ортосунда ар түрдүү жазылган. Араб алфавитинин оңдон солго карай жазылганы жазууну татаалдаткан. Кыргыз эли 1927 жылдан 1940 жылдарга чейин латын жазуусун колдонгон. Бирок кыргыз тилинин лексикасы интернационалдык терминдер менен байып, илимдин жана техниканын күрөп өскөн мезгилинде латын алфавити өз милдетин толук өтөй албай калды. Анын себептери латын алфавити орус тилинин өздөштүрүлгөн жаңы сөздөрдү, саясий коомдук терминдерди туура жазылышын камсыз кыла алган эмес. Бир эле сөз орус тилинде да, кыргыз тилинде да ар башка жазылган. Бир эле республикада эки алфавиттин колдонушу полиграфиялык иштерде кыйынчылыкка алып келген. Кыргыз эли 1941 жылдан баштап 36 тамгадан турган орус алфавитине өткөн. Орус алфавити дүйнө боюнча бай алфавиттердин, анын ичинде кыргыз элинин алфавитин түзгөнгө негиз болгон. Орус кириллицасынын негизинде түзүлгөн жаңы кыргыз алфавитин төмөнкүндөй өзгөчөлүктөр киргизилген. Орус алфавитиндеги баардык тамгалар кабыл алынып, тамгалардын окулушундагы жалпы эрежелер сакталган. Кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө ылайык ö, ү, ың тамгалары киргизилген. Всем доброго дня! Сегодня исполняется ровно 31 год со дня принятия закона о государственном языке Кыргызской Республики. Кыргызский язык является одним из самых древнейших языков в мире. В связи с этим коллектив средней школы имени Урмуша Сапарова поздравляет всех кыргызстанцев с праздником.
вас мы собрали несколько интересных фактов о государственном языке, о которых вы, возможно, не знали. История кыргызов и языка до конца еще не исследована. В разные времена язык упоминается в арабских и китайских источниках. По словам историков, кыргызский впервые упоминается вместе с народом кыргыз в III веке до нашей эры. В средние века кыргызы использовали язык чагатая. Историки делят развитие древнекыргызского языка на 3 периода. Это Енисейский, Алтайский и Тяньшанский. Как известно, современный литературный язык закрепился в советские годы. По некоторым данным за основу взяли иссык-кульский диалект. Архоно-енисейская графика является исторической летописью, доказывающая существование собственного алфавита и языка кыргызского народа. В 1923 году Касым Тыныстанов создал кыргызский алфавит на основе арабской вязи. Он состоял из 22 букв. И уже в 1924 году Ишеналы Арабаев на основе этого алфавита создал первый кыргызский букварь. В том же году по учебнику начали обучаться и стала выходить первая газета «Эркинто». Вот такие факты о государственном языке. Улуттук тилин өстүргөн мамлекет улуттук аң сезимин өстүрөт. Улуттук аң сезимин өстүргөн мамлекет улуттук күч-кубатын өстүрөт. Ал эми улуттук күч-кубатын өстүргөн мамлекет улуу өлкө курат. Улуу өлкө курган улут узак жашайт жана өзүн түбөлүк элге айлантат. Адам аң сезиминин жетишкендиктеринин туу чокусу да тил. Андыктан тил менен ой дайым тыгыз байланышта болот. Тил ойдун, ой өз кезинде тилдин өнүгүшүн шарттайт. Тил карым-катнаш жасоонун гана куралы болбостон, ойлонуунун, ой жүгүртүүнүн да куралы болуп эсептелет. Биздин даанышман ойчулдарыбызда тил жөнүндө көптөгөн учкул сөздөрдү айтып өткөн. Тилдин өнүгүү тарыхы элдин тарыхы менен киндиктеш. Ашым Жакыпов. Ар бир тил өз элине улуу. Чыңгыз Айтматов. Эне тилдин тагдыры элибиздин тагдыры экендигин унутпоого тийишпиз. Сооронбай Жусуев. Тил адам рухунун түпкү теги. Суу ичкен башаты. Хусейн Карасаев. Кытай элинин улуу ойчулу Конфуцийден эгерде сизди падыша кылып дайындаса, алгачкы ишиңизди эмнеден баштаар элеңиз деп сурашканда, ал эч ойлонбой туруп, алгачкы ишимди тилди тазалоодон баштаар элем деп жооп берет. Мындай жоопко таң калган адамдарга карап, эгер бир тилде ырааттуулук болбой, башаламандык өкүм сүрсө, анда адам өз оюн толук жана туура түшүндүрө албайт. Ал өз оюн туура, толук түшүндүрүүгө даремети жетпесе, анын кылган иши аксайт. Иши аксаган жерде тартип бузулуп, маданияттуулук жоголот. Маданияттуулук жоголгон жерде адилеттүүлүк да болбойт. Ал эми адилеттүүлүк болбогон жерде эл карайлап эмне кылаарын билбей калат. Ошондуктан тилден маанилүү эч нерсе жок деп айткан экен. Жан дүйнөмдө жаркыраткан агарткан, жалгыз гана кыргыз тилге сыйынам. Жашоо турмуш титиретип үшүтсө, жалынына ушу тилдин жылынам. Албетте элибизде сөздүн көркү, сөздүн каймагы макал лакаптар дешет эмеспи? Макалдарга салыштырмалуу лакаптардын айтылышында кандайдыр бир айырмачылыктардын бар экендигин байкайбыз. Мисалы, бурун чыккан кулактан кийин чыккан мүйүз өтүптүр деген лакапты алып көрөлү.
Мүйүз туулгандан көп убакыт өткөндөн кийин чыкса да, кулакка салыштырмалуу узун болуп өсөрү баарыбызга белгилүү. Ал эми кулак болсо туулгандан эле бар. Бул жерде мүйүз кийин чыкса, кулактан узун болуп өсүп кетерин эскертүү менен кээ бир эмгекчил, аракетчил, иштерман адамдардын кандайдыр бир ийгиликке жетип алып, азыр ошого ыраазы болуп жашап жаткан адамдардан ар дайым озуп, ашып кете тургандыгын айтып жатат. Ал эми экинчи мисал, өлгөн аттын такасын издеп, бир бай 6 ай жер казган экен деген лакапта кандайдыр бир болгон окуянын негизинде айтылып калган. Бул лакап менен эл өтө зыкым, өтө ачкөз адамдардын кылык жоругун кайталоодон сак болууну, алыс болууну эскертип турат. Эне тилим, эне сүтүм, таалайым, ачып турган ак калпагым маанайын, кылымдардан кылымдарга кыярбай, сен өркүндөп өсүшүңдү каалаймын.